Қаланын санитардык абалын көзөмөлдөп жаткан 7 мобилдүү топ кезектеги рейтин бүгүн дагы уюштурду. Текшерип бул рет элже жайгашкан Амир Тимур аймактык башкармалыгындагы борбордук соода түйүндөрдө жүрдү. Чакан соода күркөлөрү чекеден көзөмөлдөн өтүп, бул кезге чейин эскертүү берилген ишкерлерге айып салынды. Жаш балдардын кийимин саткан Абу Бакир дүкөнүндө кардарлар үчүн керектүү санитайзер, медициналык каражаттар коюлбай, дүкөндүн ичи жуулбаганы даана көрүнүп турду. Снепиттин адистери санитардык эрежелердин бири дагы аткарылбай жатканын сатуучуга ачык көрсөтүп түшүндүрүп берди. Ал эми дүкөндүн кызматкерине коюлган негизги талап санитардык китепчесин жаңылоо болду. Жерге саңыз, буту дезинфекция болуп, колун обработка кылып, анан кийин сизге покупатель бериш керек. Өзүңүз масканы тагып иштешиңиз керек. Запас маскаңыз барбы? Кана. Бул сатканга койгон маскаңыз. Азыр ошо сата турган маскада сиз өзүңүз бирди кийип аласыз. Мен жана кирип сизге маскаңызды жок экенин көрүп чыгып кетип турабы? А мен киргиче кайдасыз, аз байкап калдыңыз, кийип алдыңыз. Продажага койгон эч нерсеңиз жок. Азыр сизге биздин мен 244 негизинде ошо требованиясы боюнча сизге протокол жазып коебуз да. Мунака мен предупреждение берем, Кудай кааласа коронавирус менен бир жылдан ашты жашап атабыз, бир жылдан ашты ушундай айтылып атат. Ушуларды сактагыла, дистанцияны дезинфекция болсун, проветривание болсун, масочный режим болсун, деп айтылып атат. Биринде кылбай атасыз. Башка чакан соода түйүндөрдө дагы дал ушундай абал. Жада калса бул ока чейин эскертүүлөрдүн бири дагы аткарылган эмес. Мындан улам дүкөндүн эсине акт түзүлдү. Тийиштүү көрсөтмөлөр кайрадан берилип, калк менен тынымсыз байланышта болгон сатуучу милдеттүү түрдө медициналык кароодон өтүшү зарыл экендиги белгиленди. Кардарларды бет капсыз кирүүгө уруксат бербөө талабын күчөтүү ар бир соодагерге айтылды. Клиентти маска менен кирди айтышыңыз керек, өзүңүз маска тагышыңыз керек, жолукту ороп албайчы. Буга чейин эскертип кеткенбиз, а? Канча жолу келдик сиз? Качан келдиз? Биз продавецмен. Мен продавецменмин. Жардам менен чыгып калды. Жок, жардам берген болсо, маска менен киргенде маска менен кабыл алгыла. Ошону сактасаңар, ошо кыйынбы, мына кылсаңар го, мынаны уже да жууп туруп койгула мынаны. Көрүңүз, эмне болду? Ремонтту кылып эле унутуп калдыңызбы? Эмнеге масканы тагынбай иштей атасыңар? Масочный биздин азыр кызыктырган вопрос ушул болуп атпайбы? Кана могу жерде эме антисек миңби? Аке, аяк ийилип койбой тагыш керек да. Оң таг. Bu yakta gene açık gördü. Discovery. Asıl ne nime uğraştılar. Амир Тимур аймагында 210 соода түйүнү бар. Ресторан жок болгондуктан калк көп барган тамактануучу жайлар түнкүсүн гана кызмат көрсөтөт. Шахсарай аталышындагы комплекс мобилдүү топтун текшерүүсүнөн улам эшигин бекитип кетип калды. Ички иштер кызматкерлери менен биргеликте администрациясына санитардык эрежелер сакталбаганы үчүн айып салынды. Рабочий раствор жок, маска жок, Discovery жок. Термометр барбы? Жок. Кача киши иштесең? Үч эле киши иштейсиңерби? Поварларыңыз канча? Минимум 7-8 киши иштейсиңер да. Баарыңар без маска иштейсиңер ошо. Жок, маскамыз бар. Протокол түзүп коелу. Бир номерди эскертилген экен. Болбойт эми бизге өзүңүзгө эмне келип кетип жүрөөлөрүңүздү токтотуп атасызбы? Айтканды кылыш керек. Майда эме чыккандан бери 14 жыл рейд болду. Өзү негизичи эскертип деле айтабыз. Өзү бул райондо 210-15ке чакын неме кандай торговый структура бар десем болот. Анан штрафта салып атабыз, эскертип да айтабыз, бүгүнкүдөй жакшы да айтып атабыз, жакан да айтып атабыз, уруш биткен жер болот, жетелеп чыгарып койгон жерлер болот. Жакшы кабыл алган жери бар. Азыркы окшоп урушканы бар, сен ишиң немен тагынсаң дегенде ушундай неме болуп атат. Бирок ошого карабай МАП менен биргеликте иштерди алып барып атабыз. Аймактагы маршруттук каттам көп токтогон аялдамаларда дагы санитардык рейд уланды. Бет кабы жок жүргүнчүлөргө орунун көрсөткүчү көтөрүлгөнү түшүндүрүлдү. Санитардык нормага кайдыгер жана бет капсыз айдоочуну линиядан чыгарууга же айыппул салууга эскертүү берилди. Көзөмөл аялдамага токтогон ар бир унаада жүрдү. Байкалып тургандай айдоочулар эрежеге дыккат көңүл бурса, ден соолугун эске албаган жүргүнчүлөр көп. Мобилдүү топтун санитардык текшерүүсү бул рейд 14-жолу жолу өткөрүлдү. Алардын арасында салык, фитосанитардык кызмат, экотең инспекциясы жана санэпид борборунун кызматкери бар. Мыйзам бузуу боюнча айып салуу укугу бир гана санитардык эрежеге каралган. Сиз кандай маскаңыз? Водитель без маски. Мобилдик топтон билесизби? Маскасы жок жүрөт. Маскасы кандай? 13 адам да ортосун албаганда. 13 адам ичинен бир гана аялда теме
бар, маска бар. Қалған водительдің өзі баш болды, азыр деме қылды өзі дағы ше. Неге айтпайсың, демейсің? Қарағылау дейді, 180-ден бері 200-ге жақын беруді, шығардың да өзі, екет болбайсыздар ба? ЧПК-ның шешімі менен 19 майда ушул санитардык эрежелерди сактоо боюнча талаптар күчөтүлгөн. Ошо талаптарды аткаруу максатында мобилдик топто бизде шаардагы тийиштүү мекеме ишканалардын бирден өкүлдөрү киргизилген. Негизи өтө кыйын болуп атат. Күн ысык болгон үчүн көпчүлүк элдер маска таккысы келбейт. Ошондой эле коомдук транспортто дагы маска тактыруу кыйын болуп атат. Биз ошого карабастан айдоочуларга дагы түшүндүрүп атабыз. ОСОлордун жетекчилерине дагы түшүндүрүп атабыз. Кечиндеси чайханаларга барып, ошо санитардык норманы сактоосу, ошо элдердин жанагы дистанцияны сактап отургузуу эрежелерин текшерип атабыз. Шаар санитардык талапты күчөттү, илдетти жугузгандардын саны күн санап өсүп жаткандыгына байланыштуу жарандык коргонуу штабы 1-июлга чейин бардык массалык маданий жана спорттук иш-чараларды токтоткон. Каладагы борбордук базарлар жумасына бир жолу жабылып залалсыздандыруу жүрүүдө. Коомдук транспортторго санитардык эрежелер коюлуп, жүргүнчүлөрдү толтурбоо зарылчылыгы жана бет кап тагынуу талабы милдеттендирилген. Жеңил карантиндик чектөөлөрдө ресторан, кафелердин сыйымдуулугу 50%-дан ашпай тейлөөсү дагы каралган. Бүгүн COVID-19 шаар аймагында 97 жаңы учур аныкталды. Учурда 52 жана Наваи мектептеринде күндүзгү стационар ачылган. Медицина кызматкерлери үчүн Умму Мухаммед медресесинде жана ислам колледждеринде обсервация даярдалган. Бишкек, Чүй облустарындагы кызыл зонада болгон үчүн азыркы учурда биздин Ош шаарыбызда ошо биргеликте кызыл зонага кирди. Ошол жуманын ичинде бизде дагы көп жыйындар болуп өтүп, ошо чектөөлөр боюнча каралып чыкты. Ошол аэропорттун, ошо СКПнын жетекчилери, санэпстанциянын жетекчилери баары чакырылып, ушунда түшүнмө иштери жүргүзүлүп, ошол жерде күчөтүлгөн ошо көзөмөл азыр коюлуп атат. Өлкөдөгү кызыл зонага кирген аймактарда кырдаал орлоп жаткандыгынан улам республикалык штаб Бишкек Ош шаарларына жана Чүй Ош облустарына барууга чектөө киргизет. Жарандарга зарыл болбосо кызыл зонадагы аймактарга барбай туруу сунушу берилди. Шаарда ковидке каршы Sinopharm компаниясынын бир дозалык Verocell вакцинасы жана Орусия өлкөсүнүн Sputnik V вакцинасы менен эмдөө жүрүүдө. Оорунун божомолдонгон толкундары жеңил өтүшү ар бир жарандан көз каранды. Дарыгерлер санитардык талапты сактоону эскерткен менен эл кайдыгер мамиле жасап келет. Абдумалик Базарбаев, Элемон Акбаев, Ош ТВ.